Бишкекте өлкөнүн суу коопсуздугун бекемдөө үчүн маанилүү кадам жасалды. Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде суу менен камсыздоо жана санитария тармагында адистерди даярдоо үчүн жаңы лабораториялар ачылды. Кененирээк кийинки сюжетте. Өлкөнүн башкы инженердик жогорку окуу жайы болгон Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин имаратында 2 заманбап лаборатория жана жогорку технологиялык жабдуулар менен жабдылган 2 окуу класс ачылды. Бул жөн гана жабдуулар эмес, бул адам капиталына салым, инвестиция, Дүйнөлүк банктын колдоосу менен арис ишке ашырып жаткан Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун аркасында мүмкүн болду. Жабдууларды сатып алууга жалпысынан 12 миллион сом кеткен. Бардык приборлор орнотулуп, теориялык жана практикалык сабактарга, илимий изилдөөлөргө, суунун сапатын анализдөө үчүн колдонулууда. The World Bank is a long-term partner of Дүйнөлүк банк суу менен камсыздоого байланыштуу долбоорлорго ар тараптуу колдоо көрсөтөт. Биз үчүн бул долбоор инфраструктуралык объектилерди курууну гана эмес, түтүктөрдү төшөөнү да билдирет. Бизге ичүүчү суу менен камсыздоону эксплуатациялоону жана изилдөө иштерин жүргүзө ала турган компетенттүү адамдар керек. Биздин арис менен биргеликте бул программага катышуубуз жаш мундарды колдоо болуп саналат жана бул артыкчылыктуу багыттардын бири. Адистерди даярдоо программасы бүт өлкөнү камтыйт. Долбоорду ишке ашыруу учурунда 150дөн ашык адис окутулуп, алардын 82си билим берүү жана илим министрлиги тарабынан таанылган расмий сертификаттарга ээ болушту. Биздин ошо университеттин аристин ортосунда келишимдин негизинде кызматташууну баштадык. Суунун сапатын текшерүү боюнча бул биологиялык составын, химиялык составын текшеребиз. Андан тышкары башка оор металлдарды дагы ушул лабораторияларда текшерсе болот. Ушул долбоордун кийинки кадамы боюнча биз ошо окуу программаларды да жаңыртабыз. Бардык ошого тийиштүү окуу программаларга студенттер эң заманбап жабдыктар менен иштегенди үйрөнүшөт. Ошентип Кыргыз мамлекеттик техникалык университети суу менен камсыздоо тармагындагы инженердик экспертиза борбору болуп калды. Ал эми Кыргызстанда биринчи жолу ачылып жаткан жаңы лабораториялардын аркасында суу менен камсыздоо системасын жаңы деңгээлге көтөрө ала турган компетенттүү адистер даярдалат. Кыргыз өкмөтүнүн азыр суу системасына аябай көңүл бурулуп, таза сууну көп мамлекеттин көп бурчтарында жасалып жатат. Ошол жасалган жумуштардын бардыгын эртеңки күндө эксплуатацияга алып кеткенге бир адистер керек болот. Ошол адистердин бардыгын ушул жерден өстүрүп, буга колдоо алып берген лабораториялык жабдыктар алып берип атат. Азыркы ушул долбоордун алкагынан алып берилген лабораториялык жабдыктардын бардыгы ошол окуутууларга эң керектүү жана эң маанилүү болуп эсептелет. Себеби дегенде эртең курулуш системасын толук туруктуу алып кетиш керек, курулган системаларды. Долбоорго катышуучуларды кабыл алуу уланууда. Калуучулардын бардыгы окутууга катышып, суу менен камсыз кылуу жана саркынды сууларды чыгаруу тармагында квалификациясын жогорулата алышат. Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоору бул реалдуу мүмкүнчүлүктөргө айланган колдоо.